Абдалиев Мекимбек Акимович, депутатыбызга. Рахмат, Элмизар Акимович. Мага мол заявканы замминистр сиз, мен бул жактамын. Сиз даярдагансыз да, Сиз ошол комиссияны төрайымсыз да, туурабы? Төрайымдын функциясы дайындаганга эмес, төрайымдын функциясы ошол заседанияда алып барганга, жана НПО барды башын кошулуп, ошол заседания алып барганга. А заявканы деген эки сектор бар ичинде, утвержденный, ошо СКК ичинде сектор заявка и сектор надзора деген. Ошол сектор заявкага бүт министерстволор, НПОлор, международный баары кошулат. Ошолор отуруп 2 ай 3 ай ичинде иштеп чыгып, анан кийин гана голосованияга алып чыгат. Ал жерде менин деле бир голосум бар, башкаларда эле. Могул жерде бүт эле Минздравга тиешелүү да, Айыл чарба министрлигине эмне тиешелүү? Спит тиешелүү Айыл чарба министрлигине. Айыл чарба деп айткан жок, ошол жанагы ГСИндер бар, образование бар да, молодежьтордун арасында иштер бар. Минсоцтруда бар, канча министерство, көп эле министерство. Анда могул жерде заявкага конкреттүү жазбайт белеңерби? Могу министрликке монча, могу министрликке мондайга багытка деп. Ал жакта эми больнойлордун эмесинен саналат, министерствого кетпейт, просто алар аралашат да. Биздин министрликтер бар экен, министрликтердин бир өкүлдөрү бар экен да. Ошо биргеликте ушул заявканы түзүп атышабы? Одобрение берип атышат, туурабы? Анда мо 4-чү пунктка мага конкреттүү түшүндүрүп бериңизчи. Пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами дейт. Буларды эмне кылат? Именно $884.134 дейт. Бу деген 78 миллион сом. Не, ошондой адамдар эми тилим барбай айтат могул жердечи. Ошондой адамдарды эмне кылат? 78 миллион сом менен эмне кылат? Кайра күчөтүрбөйбү? Аларга эмне условия создавать кылып береби? Эмне кылат? Түшүндүрүп бериңизчи. Саламатсыңарбы? Кандай статья эмне белгиленет? Рухсат берсеңер жооп берип койсом, мен Республикалык спид борборунун директорунун орун басары Бекболотов Айбек. Мен да ошол страна мамлекеттик координациялык комитеттин альтернанты болом. Бул программаларда глобалдык фонд ошо акча берердин астында өзүнүн талаптары менен жөнөтөт. Ошо айрылуу топтордун арасында сөзсүз түрдө 50%га чейин ошол каражаттарды колдонгула депчи. Ошолордун арасында ошол МСМ деген эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнашта болгон адамдардын арасында профилактикалык жумуштарды жүргүзгүлө дейт. Ал ошо минималдык пакет деген ал ошо тестирлөө жүргүзүү жана презерватив таркатуу, ошолордун арасында маалымат берүү. Бул деген канча ошондой капа болбогула акмак адамдардан канча бар бизде? Бизде болжолдуу саналуу менен 16.900 адам Кыргызстанда бар деп эсептелет. 16.900 адам барбы катталган? Именно ошондойлор жанагындай. Ошондой, анын ошол НПОлор аркылуу жылына 14.000 адамды ошондой камтып, ошондой презервативтерди таркатып, маалымат иштерин жүргүзүп, тестирлөө иштерин жүргүзгөнү бул ПРООндун отчету боюнча 14.000 адам да. Биз силер караңыздар, мен түшүнбөй калдым да. Аларга эмне кайра условия создавать кылып бересиңер? Же спидтего сактаганыңар макул, бирок аябай чоң сумма да, бу 78 миллион сом именно ошого дейт. Кошумчалап койсом болобу, мисалы үчүн жылда 1000 адам табылса, анын 100гө жакыны ошол МСМ группанын арасындагы ошол катнашта болгон адамдардын арасында бир 100гө жакын ВИЧ илдети менен табылат. Бизде Кыргызстанда 16.900 адамдын ичинен багы изилдөөлөр боюнча 10%дан ашыгы ошо ВИЧ илдетин алып жүрөт. Эгерде жөнөкөй адамдын болду, жоңуз токтотуңуз. Ошо 16.000 дедиңиз, списоги барбы силерде? Жок, бизде ал бир ойдон табылган эмеспи? Каяктан алдыңар ошо 16.000? Бу Кыргызстанда не может быть канчалык? Бир асмандан эле алып туруп эптеп акча алып албай атасыңарбы? Жок, бизде деген ар бир 3 жылда ошо изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Ошо изилдөөлөрдүн жүргүзгөндө бир 1000дей ошол МСМдер катышат ошонун арасында. Алардын арасында ВИЧ илдетинин таралышы 10%ды түзөт да. Ошон үчүн бүт международный эл аралык уюмдар, бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошолордун арасында ошол профилактикалык жумуштарды, презервативтерди таркатып, алардын ВИЧти жуктуруу коркунучу, мисалы үчүн жөнөкөй адам менен эркектин арасында караганда 24 эсе жогору деп саналат. Аларда тезирээк жугат. Кудай сактасын го, болду. Жооңузга рахмат. Кудай сактасын го, аларга бербей эле койгулачы. Аларга жукмактан жуксун. Ошондон ары жок болуп кетсин. Эдил Жолдубаев, сиздин тармагыңызда
Siz gözөмөлдөңүз келиңиz, өзүңүз ушуну бир алып жокко чыгарыш керек bunучу. Бул туура эмес. Өтө чоң көп суроолор бар. Эми тилим барбай атат, эмегечи, сөздөргөчү. Кудай гана сактасын да. Келиңиздер, биз фракция бир жакшы бир чечим чыгарайлы бүгүнкү эмени угуп. Мындай кылса болбойт. Рахмат. Рахмат, Беким Эргакимович. Урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, Жылдыз Эсенбековна ушу маселе боюнча көп нерсени билет да. Азыр ушу кишиге сөз берсек, ушу киши суроолорун берсе, көп нерсе силер үчүн да маалымат болот да. Анан кайсы сурооңуздар болсо, өзүңүздөр анан бере бересиздер. Азыр жылдырып туруп, Жылдыз Эсенбековна каршы болбосоңор сөз берип койсом кандай дейсиздер? Же кете берели тизменен? Мейли. Мейли. Матраимов Искендер Исмаил, сөз сизде. Рахмат. Биринчи Эдил Жолдубаевич, мен сизге как жашым улуу катары, ана мамлекеттик кызматтарда көп жылдан бери иштеген катары, эми муну кабыл аласызбы албайсызбы өзүңүздүн ишиңизде. Сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң баягы белгилүү саясатчы да, сиздин биринчи долдуңуз саясатчы да. Экинчиси ана мамлекеттик кызматкер. Сиз биринчи кызматты дагы алып жүрөсүз да, ошодон кетсеңиз, өзүңүзгө өзүңүз сөз алып атасыз. Жок, мен айтып атканым уксаңыз, Эдил Байча, мен жумуштан кеттиң деген жерим жок. Биринчи, сиз эртең менен турганда, мен мамлекеттик кызматкермин деп сөйңүчү, көп жерден өзүңүзгө өзүңүз сөз алып атасыз да. Жөн эле жерденчи, мына бүгүн азыр министр болуп иштеди, бул катуу дейдиңиз, башка жерлерде болуп атат. Мен сизге жок, мен Эдил Жолдубаевич, эми мен сизге ушу суранарым. Муну өзүңүз билесиз. Кандай кыласыз, эмне кыласыз, мен сизге окутуп үйрөтө албайм. Экинчиден, Бүбүжан Камчыбековна, мен бул жерде сиз мусулмансыз да? Я. Анан кыргызсыз да? Эки нерсени өзгөртө албайт да адам баласы. Куранды өзгөртө албайт. Экинчиси, кыргыздын үрп адатын, каада салтын эч качан эч ким өзгөртө албайт. Конституцияны өзгөртсөк болот, закондорду өзгөртсөк болот, кодекстерди өзгөртсөк болот, бүтүн инструкция, положение баарын өзгөртсөк болот, бирок үрп адатты өзгөртүш кыйын да. Ошол жерде отурган комитетте ошо мүчөлөрдү айтып атасыз, министерство ведомстволорду айтып атасыз, проондор баягы МПОшниктерди айтып атасыз да. Сиз биринчиден эне катары, кыргыз катары, мусулман катары ушу заявка берип атканда, сиз модераторсуз. Айтып атасыз, мен ушу комитеттин төрагасы, бул модератор. Ушуну түшүндүрүп, же болбосо башка жолу менен алыш керек да. Силер муну жазбасаңар, силерге акча бербейбиз деп силерге условия коет. Ушу сөз ушуну жазасыңар, анан биз силерге акчаны беребиз дейт. Мен оюмча ошондой болуп атат, акча келип түшүшү. Анан силерди бүгүнкү күнү эң оор жаман сөздү сиз менен сиз алып атасыз. Баягы биз макал барго, жебеген самсага акча төлөп атасыз да, чын-чынына келгенде. Сиз деле патриот болсоңуз керек, мен биринчи көрүп атам. Бирок сиздин айыбыңыз Бүбүкан Камчыбеков. Ушуну заявканы берип атканда баарына түшүндүрүшүңүз керек эле. МПОшниктерди да түшүнөм мен. Алар дагы ошол эптеп ошол жерден акчасын алыш керек, четтен келген акчанын. Анын жарымын өздөрү алып калат. Мен как түшүнгөн катары айтып атам да, сиз азыр оягынан кармасаңыз да тутуласыз, биягына сам тутуласыз. Себеп сиз ошол жерде комитеттин төрагасы катары сиз жооп берип атасыз. А сиздин колуңуздан да эч нерсе келбейт, болбосо муну акчаны бербейбиз дейт. Кошпойло, оюн бүтүрүп алсын. Искендер Исмаилович, туура айтасыз, мен жүрөгүмдө патриотмун. Анан сиздер айтып аткан баарына туура кошулам. Мага деле жакпайт ошол турганча айла жоктон жана кыргызча айтып коюптур, мойнунан байланган иттей болуп, биздин больнойлорубуз дарысыз калбасын деп эле мен канча жолу айттым, мен отказ берип эле кетейин деп. Мага да жакпайт ошол жакта отуруп талашып тартыш, МПОлор менен тиги мынакей качкан кишилер билет кандай талаш тартыш болот. Кыйкырык өкүрүк болот. Биздин эмеге жакпайт ал. Сиз айткандай жана башка жагынан дагы алдагы сөздөрдү айтып ошол жерде обсуждениени өзү эле адамга кандай эме алып келет да жүрөгүнөчү. Анан бирок жанагы сиз айтып аткан мисалы үчүн ошолор жазып атканда обсуждение болот. Анан айла жок, мынакей глобальный фонддун бизге акча беребиз дегенде момундай требованиясы келет.
ичинде кээ бир нерселер жазылат. Жана сиз айтып аткан эмнеге аларга көп акча деп атпайсызбы? Бул жерде бир пунктусунда требование к направленности заявки деген 50% ошол ключевой уязвимый группа населения кетсин деген жерлер бар да. Ошондуктан айтып атпайм, биягында карайсың, биягында карайсың. Буларга эрегишип минтейин десең, биздин больнойлор дарысы жок калат. Ошон үчүн чынында мен деле туура силердин баарыбыздардын эле негизги каалаганыбыз баары эле бирдей болуп атат. Айла жоктон ошо акчаны алыш үчүн ушундай шагга барып атабыз да. Түшүндүм, менде суроо жок башка.